Айыл чарба министрлигинин демилгеси менен Талас облусунда дыйкан фермерлер үчүн атайын семинар өткөрүлдү. Уюштуруучулар жазгы талаачылык иштеринин алдында дыйкандар менен айыл чарба адистерин жолуктурууну туура көрүшкөн. Башкы максаты айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бир нече түрүн эгүү менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого аракет кылуу. Макулдашып, биргелешип, келишим түзүп, ушул кыскасы ушу дыйкандарга кеңеш берүү максатында келип отурабыз. Кант кысылчасын эккиле, жүгөрүнүн эккиле, май сүмүктөрүн эккиле, жана башка экспортко багытталган азык-түлүк каапсыздыгын камсыз кыла турган өсүмдүктөрдү биз сунуштап сатабыз. Семинарга Чүй облусундагы Кайыңды кан заводунун өкүлдөрү катышты. Алар дыйкандарды кан кызылчасынын үрөнү менен камсыздоо боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Жылына облуста 500 гектарга чейин кан кызылчасы айдалса, быйыл анын аянты 1000 гектарга чейин барары айтылды. Быйыл эми ушу Талас өрөндө кан кызылчасын себебестеген дыйкандарыбыз абдан көп болуп атат. Бул жакта Талас өрөндө бир жакшы маселе бар экен, бул суу жагынан кичине кенен экен. Чүйдө себептегенде биз суу маселеси боюнча дыйкандар абдан таталдар эмелерди, проблемаларды испытывать этет да, башынан өткөрөт. А бул жакта суу жакшы маселе экен. Анан жа салкыныраак болуп эметет экен. Эми биз көрсөткүчтөрү биздин жанагы Кемин районундагы өстүрүлгөн кант кызылчасынын көрсөткүчтөрүнө барат да. Дыйкандар менен болгон жолугушууда сафлор өсүмдүгүн өстүрүү тууралуу маалыматтар берилди. Өз кезегинде облус башчысынын биринчи орун басары Канмет Осмонбеков дыйкандарды колдоо иретинде быйыл Таласка сафлор өсүмдүгүн тартуучу ишкана куруу долбоору тууралуу билдирди. Талас району өнүктүрүү фонду аркылуу быйыл жакшы сунуш киргизип атат. Кимде ким сафлорду жакшы өндүрүп, ошол бизде ишке кирип жакшы жыйынтыгын бере турган болсо, фонд тарабынан ушул жерге майды сыгып чыгаруучу бир цех ачканга көмөк көрсөтөбүз, каражатынан бөлүшөбүз деп. Жазгы тала жумуштарына багыттаган семинарда күйүүчү май, жер семирткичтердин баасы жана алардын даректери боюнча маалыматтар берилди. Жыйынтыгына дыйкандар өндүрүүчү ишканалардын өкүлдөрү менен түз жолугуп, үрөн, быйылкы айдап себүү, түшүмдүү кайра сатуу боюнча өз ара пикир алышты. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.